Христиан аялды мусулман аялдарга жазган каты. Силер бизге караганда бактылуу көрүнөсүңөр. Анткени силер аял турмушун, аял бакытын табигый түрдө жашап жатасыңар. Алам жаратылгандан бери аялдар жашап келген өмүр салтын батыш аялдары да 1960-жылдарга чейин карманып келишкен. Ошол жылдардан кийин биз америкалык аялдар Голливуд кинолорунун чабуулуна, тукурууларына кабылдык. Мен силердин дагы башыңардан ошондой күндөрдүн келүүсүн каалабаймын. Анткени анын натыйжасында биз сыяктуу кордуктарга дуушар болосуңар. Эгер биз сыяктуу ушундай тукуруулардын арты менен көп нерсени жоготуп алгандардын кайгысын уксаңар, балким силер ушул балээден аман каларсыңар. Себеби Голливуддун чыгарып жаткан кинолорундагы жашоо калп жеткен акмакчылык. Алар туш келди зынааны эч кандай зыяны жок болгону көңүл көтөрүү сыяктуу көрсөтөт. Ошол аркылуу коомдун намыс, адеп-ахлактык эрежелерин жоюп, анын ордуна өздөрүнүн зыяндуу, уулуу программаларын киргизүүнү каалашат. Америкалык аялдарды бүткүл ааламга бактылуу кылып көрсөтүүчү, үй-бүлөбүздүн, күйөөбүздүн жоктугуна жана сойкулардын кийимине окшогон кийимдерден бизди өтө кубанычтуу аял катары көрсөтүүчү, кумарды козгой турган фильм жана клиптер менен алар силерди дагы жаңылтып, башыңарды айландырмак. Биз көпчүлүгүбүз бактылуу эмеспиз, мага ишенгиле. Биздин арабызда миллиондогон аялдар стресске каршы антидепрессанттар менен дарыланууга муктаж. Алардын канчалаган түндөрү жакшы көргөнүн айтып, кумарын кандырган соң таштап кете турган эркектердин кесиринен улам ыйлап өтөт. Алар силердин үй-бүлөңөрдү бузууну жана аз балалуу болууңарды каалашат. Алар ошол максаттар менен үйлөнүүнүн өзүн туткунга түшүү деп, эне болууну кордук, ар-намустуу, уяттуу болууну артта калгандык, артка тартуу деп көрсөтөт. Алар обо энебиздин тыюу салынган мөмө менен алдаган шайтанга окшош. Аларга алданбагыла. Мен силерди кымбат, баалуу, асыл таштай, таза алтындай кадырлоосуңар деп эсептеймин. Аял затынын ар-намысы баа жеткис байлык. Ал эми алар бул нерсе